Кыргыз тили 8 класс, орус класстары үчүн. Төртүнчү чейрек сабак. Тема Бешиктошту кайталоо. Сабактын максаты. Окуучулар Бешиктоштун эрежесин билишет. Башка айкындоочу мүчөлөрдөн айырмалай алышат. Бешиктоштун түрлөрүн билишет. Окуучулар берилген тапшырмаларды аткаруу менен сабак бышыкталып, көндүмдөрү калыптанат. Алган билимдерин, ой жөгөртүүлөрүн, эске тутууларын, кызыгууларын жогорулатышат. Бул сабак аркылуу тапкычтыкка, өз алдынча эмгектенүүгө, топто иштей алууга, бири-биринин пикирин угууга, сыйлоого тарбияланышат. Сабактын тиби кайталоо жана билимдерин жалпылоо. Сабактын методу интерактивдүү, суроо жооп. Сабактын формасы изилдөө сабагы. Сабактын жүрүшү жагымдуу маанай түзүү. Мугалим күндөй ачылса, окуучу гүлдөй ачылат дегендей баарыбыз жылмайып жүрөлү, бири-бириңерге жылмайгыла. Билимдерди эске түшүрүү. Бышыктооч деген эмне? Бышыктооч маанисине карай канчага бөлүнөт? Эрежелерин эске салып, мисал келтиребиз. Бышыктооч сүйлөмдүн баяндоочу менен байланышып, кыймыл-аракеттин түрдүү белгисин билдирет. Бышыктооч маанисине карай 6 бөлүнөт. Мезгил бышыктооч, орун бышыктооч, себеп бышыктооч, сыпат бышыктооч, максат бышыктооч, өлчөм бышыктооч. Мезгил бышыктооч кыймыл-аракеттин мезгилин көрсөтүп, качан, качанга чейин, кайсы убакта деген суроолорго жооп берет. Мисалы, жарыктуу күнү жоо келбейт, кайсы күнү жарыктуу күнү. Орун бышыктооч. Орун бышыктоочтор кыймыл-аракеттин ордун, багытын көрсөтүп, кайда, кайдан, каерде деген суроолорго жооп берет. Мисалы, алтынды чыккан жеринен каз, кайдан, чыккан жеринен. Себеп бышыктооч. Себеп бышыктоочтор сүйлөмдөгү кыймыл-аракеттин себебин көрсөтүп, эмне үчүн, эмне себептен деген суроолорго жооп берет. Мисалы, өч алуу үчүн келген жокмун. Эмне үчүн? Өч алуу үчүн. Сыпат бышыктооч. Сыпат бышыктоочтор кыймыл-аракеттин сыпатын, болгон мүнөзүн көрсөтүп, кандай, кантип, кандайча деген суроолорго жооп берет. Мисалы, карай көз талыды, кантип карай. Максат бышыктооч. Максат бышыктоочтор кыймыл-аракеттин максатын көрсөтүп, эмне үчүн, эмнеге деген суроолорго жооп берет. Мисалы, билимдүү болуу үчүн көп окуум керек. Эмне үчүн? Билимдүү болуу үчүн. Өлчөм бышыктооч. Өлчөм бышыктоочтор кыймыл-аракеттин санын, эсебин, өлчөмүн билгизип турат. Канча, неченчи, нече жолу деген суроолорго жооп берет. Мисалы, Нурбек далайга чейин ойлонду. Канчага чейин? Далайга чейин. Сабакты жыйынтыктоо. Окуучулар бул сабакта бышыктоочту кайталашты. Анын маанисине карай бөлүнүштөрүн кайталап, мисал келтиришти. Китепте берилген суроолорго жооп беришти. Балдар, бүгүнкү тема боюнча сабакты аткардык. Үйгө тапшырма. 125 бет. Текст көрүнүш. Текстти көчүрүп жазып, бышыктоочтун түрлөрүн таап, алдын сызып, үстүнө суроолорун кайсы бышыктооч экендигин жазгыла.